Alina. Жақсысың ба? Ооба, жакшы. Қаншанчы курста оқисың? Экинчи. Экинчи курста. Окуулар жакшыбы? Ооба. Аяктан келип кыйналып аттың беле? Ооба. Келе албай аттың беле жекеде? Келе албай аттым. Келе албай аттың беле? Эми буюрса келип мына акыркы этажга чейин чыгып түшүп балдар менен кошо аудиторияларга кирип окуйсуң. Алина Азамат кызы Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык колледжинин 2-курсунун студенти. Учурда дизайн адистигинде билим алат. Ал 1-топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген студент. Буту баспагандыгына байланыштуу окууга баруу Алинага бир топ кыйынчылык жаратчу. Мындан улам Алина аргасыз онлайн билим алууга туура келген. Бирок ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген студент үчүн ар тараптан колдоо максатында окуу жай тарабынан акыркы үлгүдөгү электрондук араба алынып берилди. Аркага. Токто. Алдыга жүрчү. Бул жагында бирок эки жагы. Бул жака. Бул жака болгондо жака. Азыр Бул жака бурса ошол жака кетеби. мурунку машина андай эмес беле? Жок. Былтыр келатканыбыз жыгылып. Буга чейин бул кызды ошол үйүндө окуганга, онлайн окуганга мүмкүнчүлүк берип, окутуучулар түздөн түз өздөрү чыгып консультация берип, ушинтип жардам берип келген болсо, буюрса бүгүндөн баштап кадимки биздин берки студенттер сыяктуу эле бул кызыбыз дагы ошол колледжге келип, бардык этаждарда кайсы аудиторияларга болсо эл менен кошо кирип, сабак окуганга мүмкүнчүлүктү жаратып беребиз деп атабыз. Алдыда Алина жекече сабактарды өтүүгө ыңгайлашкан каналарда билим алат. Аны менен катар Алина окуу жайдын контракттык төлөөдөн толук бошотулуп, бекер окуйт. Эми Алина жаңы үлгүдөгү ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн электрондук арабасы менен 2 же андан ашык кабаттуу окуу имараттарынын тепкичтеринен кийинки кабатка көтөрүлүшү үчүн электрондук атайын лифттерде эч кандай тоскоолдуксуз жүрө алат. Кудайберди агайга ректорубуз чоң ыраазычылык билдиребиз биринчиден директорге, андан кийин Бакыт агайга бизди колдоп кайсы жактан болсо дагы булактап бизге ушундай кубанычта болуп турабыз жаңы жылга каратачы. Кличкама жазып калды, биз да муктаж элек ушундай масалбаган кызым бар эле деп бул жактан. Ошол күнү эле мен Нурбек Алимовго чыктым. Анан Ош МОНун ректору Кудайбергенге чыктым. Чыккан момент эле отказ кылган жок, сразу эле макул жардам берели деген жакшы ой тилек максаттар менен ушул ишке ашырып атат. Эми эмне дейм, ушул кызыбыз келечекте жакшы кыздардан болсун, келечеги кең болсун, апасына да ийгилик каалайбыз. Ош МОНун жааматына чоң терең ыраазычылык билдирем. Ош мамлекеттик университетинин окуу корпустарында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн шарттар түзүлгөн. Ар бир окуу имараттарынын негизги кирүү тепкичтерине пандустар, кармооштор орнотулган. Имараттардын ар бир кабатка чыгуучу тепкичтерине кармооштор орнотулуп, тепкичтердин сырдалуусу атайын көзү начар көргөн жарандар үчүн ыңгайлаштырылып сырдалган. Асылбек Тагайбек уулу, Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош МО жаңылыктары.